Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Караңыздар, ушул сиздер көрүп турган Мастер Сорок ишканасы Кызылке шаарыбыздын грузовой автобазасында. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз сиздерге азыр рамаларды кантип сварка кылабыз, кантип жасайбыз, ошону көрсөтөбүз. Биздин адрес Кызылке грузовой автобазасы. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, грузовой ишина монтаж, резак деген сварканын баардык түрлөрү бар. Азыр мына ушул жерде полдорду ачып туруп, көп секреттерин айтып бербейбиз, ушундай ачылып, бөлүнүп калган рамалар. Ушундай сварка болот дагы, анан калган секреттерин буюрса бүткөндөн кийин көргөзөбүз. Буюрса бүттү, азыр сиздерге бүткөн жерин тартып көргөзөйлү. Манаке өзүңүздөр билесиздер, ушул жерден мындай болуп сынып бөлүнгөн эле. Эки жагы тең, азыр эки жагын тең ушундай кылып бүтүрүп, азыр экинчи жагын көргөзөбүз. Манаке бул экинчи жагы. Кудду ушунун аркы жагындай билинбейт. Ушундай кызыл краскалары менен даяр болуп бүттү. Мунун үстүнөн дагы мындай жактардан планкалар коюлуп, буюрса 40-50 тоннан да смело көтөрөт иншалла. Ошондой эле туугандар, манаке сиздерге азыр дагы бир жасалып жаткан ишибизди көргөзөйлү. Бул манаке буга чейин да бир канча одиночкалардын ушундай подрамниктерин алмаштырганбыз. Азыр дагы мына ушул бир машинанын подрамникин алмаштырып жатабыз. Манаке өзүңүздөр көрүп жаткандай арматурлардан стременкаларды ушинтип өзүбүз ийип, манаке караңыздар. Ушундай жумуштарды жасайбыз. Аны өзүңүздөр ушул жердегилер же болбосо биздин видеолорду көргөндөр жакшы билет. Андыктан урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушундай иштер болсо кайрылып, кеңири маалымат алсаңыздар дагы болот. Буюрса манаке менимче экрандан дагы эле көрүнүп жатат. Андыктан дагы бир сиздерге айтып кетчү нерсе, мынакей өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Моундай болгон. Албетте техникада жүргөн, грузовой машиналарды айдап жүргөн туугандар өзүңүздөр билесиздер. Линейбестерди 3 ос кылып ушинтип да коюп беребиз. Өзүбүз кесип алабыз. Кескенге дагы резактарыбыз бүт, бардык инструменттер бар. Андыктан керек болсо келип кайрылсаңыздар болот. Албетте биздин профилде телефон номерлери жазылган. Бул жерде дагы мынакей көрүп жатасыздар. Бүт сварканын бардык түрлөрү бар. Ал эми буга чейин бир канча фуралардын рамаларын дагы түзөгөндөрүбүздү билгендер болсо керек. Андыктан ушундай жумушуңуздар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, мына биздин ишканабыздын иштерин сиздерге бир кыскача көргөзөйлү. Мынакей ушундай болгон буткаларды. Буюрса ушинтип мынакей сонун кылып өзүңүздөр көрүп турасыздар, бүтүрүп койдук. Мынакей караңыздар. Алды, аркасынан, жанынан, капталынан тегиздигине карап коюңуздар. Мынакей эшиктерин алып таштап, азыр бул жерлерге шарнирлерди коюп атабыз. Мына ушундай болуп жасалып, шивелерден өзгөчө шарнир болот. Бул жерге мына дагы өзүңүздөр көрүп тургандай экскаватордун 1-3 кубтук мынакей кош келди. Караңыздар, бир тиши ушинтип түшүп калган. Буюрса азыр мынакей буну дагы бүтүргөн сүрөттөрүбүздү караңыздар. Кандай болуп түшүп калган мынакей. Азыр эми монтип кошуп, аркасынан алды жагына мондай кылып планкаларды